Кыргызстан эгемендик алгандан бери борбор калабыз өркүндөп өсүп оңолмок тургай теңирден тескери кетип, чоң айылга айланды да калды. Союз убагында Токойдун ичиндеги кереметтүү шаар атка конгон жашыл калабыздын миңдеген дарактары кыйылып, эскирип чиригендери шамал болсо, кулап автоунааларды басып калып жатат. Дарак азайда жаңы отургузулган көчөттөрдүн бир даанасы 3000ден 9000ге чейин сомду чапчып, же анысы дурустап жашылдана элек. Шаардын түштүк жагынын абасы таза деп акчалуу көпөстөр чириген чиновниктер басып алып, кээлери сатып алып, Байтиктен Боз бөлтүгүнө чейин шыкка барып, хан сарайларды салып жиберишти. Шаарга аба жетпей калды, суу да жетпей, таңсыктыкка айланды. Бишкектин абасы завод, фабрикалар булгабай эле хан сарайлар булгай баштады. Кыргызстан эгемендүү мамлекет болгон соң, анын борбор калаасы жүзү болуп саналат. Тилекке каршы 130 жылдан ашык тарыхы бар шаарыбыз Анкара, Стамбул, Токио, Париж, Берлинди мындай кой, кошуна эле Ташкент, Алматы астаналардын алдында большая деревня болуп калат. Анткени саналуу гана тарыхый жайларды айтпасак, өзүбүздүн жандарды коелу, чет жактан келген туристтер суктанып көрө турган музейлер, кооз жайлар дээрлик жок кесе, анын ордуна чет элдиктер кер бомба түшкөндөй аңгыл дөңгүл жолдор менен бишкектиктерден орой какырып түкүргөн маданиятсыз жүрүш турушуна таң калышат. Демейде эшигин көрүп төрүнөт демекчи. Ошол туристтер биздин ажыатканалардын абалын көрүп деле иренжибей койбойт деп айта албайбыз. Былтыр белгилүү эле журналист агай бул маселеге өзгөчө маани берген. Япондор биздеги ажыатканалардын тазалыгы менен тейлөөсүнүн өтө төмөн экендигине көбө болушуп, экинчи Кыргызстанга келбейбиз дешкендигин айтып берди эле. Канткен менен бул көйгөй кашкайган чындык. Ал эми таштандылар күн сайын чыгарылбагандыктан жайында жыттанып жолбун иттер менен сел саяктар чукулап тегерек четке жайылып кетет. Таштанды демекчи, азыр Орусиянын президенти Путин өзү баш болуп, премьер-министрди Медведев тикесинен тик туруп бүтүндөй Орусия мамлекетинин тарыхында алгачкы ирет таштанды маселесин чечип эле койбостон газ ала турган жер семирткич жасаган ишканага айлантып, 100 миңдеген жарандарды жумуш менен камсыз кылып олтурат. Бирок бизде Европа реконструкция жана өнүктүрүү башка банкы таштандыны кайра иштетүүчү ишкана ачууга болгон 18 миллион евро акчаны жада калса кагазды, айнек, темирди, тамак аш калдыктарын өзүнчө таштай турган ящик коюу керектигин ойлонушу керек. Мындан 3-4 жыл мурда экс-президент Атамбаев Кызыл Кыядагы миллиондогон тонна көмүр кени бар шахтаны өзүнүн чет элдик бир досуна берүү амалында көмүрдөн газ өндүрөбүз деп адатынча балп эттирип чыкканда дегеле дүйнөлүк практикада көмүрдөн газ өнүлөбү же жокпу деген суроого жооп издеп Улуттук илимдер академиясынын химия институтунун окумуштууларына кайрылганыбызда алар бул жөн гана утопия экендигин айтышып, өздөрү жалбырактап пресстеп, отунга айланткан ойлоп табуулуучулугу ишке ашпай жаткандыгын айтып кейишти эле. Себеби ошол кездеги Бишкектин мэри аларды кабыл албай, камылдамадан эле бир нече ирет кайтартыптыр. Көрсө биздин жалаң кредит, грантка көнүп калган чиновниктерибиз мындай машакаттуу болгон менен эл жана шаарга пайдалануу новаторлукка баш ооруткусу келбейт экен. Азыркы мэр Суракматов кээде гана көчөгө чыгып, шаардыктар менен жолугуп калгандыгы болбосо, чарбачыл мэр катары өзүн көрсөтө элек. Шаардын ылдый жагы капталдарында да абал дурус эмес. Алыбек алына жараша дегендей, алы жеткендер бул жактарды да менчиктеп шаарда Манас аба майданынан ылдый жагына чейин чоюп жиберишти. Шаардан чыккан акыр чикирлер ташталып, бир жагынан саркынды сууларды тазалоочу станция киргокту чыпкалап жетише албай убара. Иши кылса Бишкек ачык карьерде көмүр казган кара кеченин көрүнүшүнөн айырмаланбай калды. Бишкек шаарында перспективалуу бирдиктүү архитектуралык курулуштук башкы планы жок. Көп кабаттуу үйлөр шаардын ар кайсыл жерлеринде оркоюп, бири 3 кабат болсо, экинчиси 15 кабат. Шаарды үстүнөн карасаң бомба түшөй. Көп кабаттуу үйлөр, кеңсе катары салынган имараттар бири-бирине жолго жакын курулган. Жер титирөө, урап калуу сыяктуу коркунучтар эске алынган эмес. Малиелерде квартал жаңы салуу, багы, мектеп, балдар бакчасы, бейтапкана сыяктуу социалдык объектилерди курууга жер жок, болсо да эбак сатылып кеткен. Эгерде борбордун райондорунда электр чубалгаларын, газ түтүктөрүн, саркынды жана таза суу кууларын, интернет телефон чубалгаларын жаңылоо, алмаштыруу зарылдыгы жаралса кандай болот? Жаңы курулган үйлөрдүн жер төлөөсү, унаа токтоочу жай, ылдыйкы кабаттары дүкөн, кафе, ресторан, ортоңку кабаттары кеңсе, жогорку кабаттары уктоочу бөлмө, чатырында клуб, үн жазуучу студия жайгашкан. Шаардын кайсыл бөлүгү иштөөчү жай кеңсе, кайсыл бөлүгү уктоочу жай спальный район экендигин ажыратып болбойт. 1000ге жакын тойкана, кафе, ресторандар, навайкана, самсакана, шишкебек борборлору жыты менен 1 миллион калкты тойгузуп турат. Борборду кантип оңолтсо болот?
Биринчи, жашылча жемиш, азык-түлүктүң базарларын, үстү ачык соода жайларын шаардын чет жагына көчүрүү керек. Экинчи, оор жүк ташуучу курулуш материалдарын, көмүр, газ, кык, бензин жана башка ташуучу автомашиналардын бекеттерин шаардын сыртка көчүрүү зарыл. Үчүнчү, курулуш материалдарды, автотетик мал саткан базарларда, мал союу секторунда шаардан сыртка көчүрүү керек. Төртүнчү, шаардын айланасындагы бытыраган жаңы конуштарды шаарга кошуп борборду кеңейтүү керек. Бешинчи, шаардан сырт жана жаңы автобекеттерди, тоокана, ресторандарды салдыруу керек. Алтынчы, жаңы заманбап ички райондорду куруу жагы каралса. Жетинчи, шаардан сырт жакка өндүрүш аймактары ачылып, өндүрүш багытындагы ишканалар ошол жерлерге курулса. Сегизинчи, шаар ичиндеги мурдагы өндүрүштүк аймактар, автобус парктары сыртка көчүрүлүп, ордуна жаңы кичи райондор курулса. Тогузунчу, шаар ичинде жер үйлөрдү куруу боюнча чектөөлөр киргизилсе. Базарбаев, Булак Назар Ньюс, Чекит KG.